Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан биз теолог, дин таануучу чечекелер менен жолугушуп отурабыз. Бүгүнкү биздин темабыз бала тарбиялоо болмокчу. Исламда бала тарбиялоо тууралуу кандай деп айтылган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам балдарга, жаш балдарга кандай мамиле кылган, ошол тууралуу жана андан соң жаш ата-энелерге, жаш жубайларга бала тарбиялоо боюнча пайдалуу кеңештерди берип кетмекчибиз. Устазыбыз Мариям эжеке айтып бермекчи. Негизи динде баланы тарбиялоодо эмнеге көңүл буруш керек? Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Biz azırkı temamız, negizgi temamız bala tarbiyaloo болуп аткандыктан, азыр бул бала тарбиялоо бул оңой иш эмес. Бул бала тарбиялоодо эки тарапта тең эске алышыбыз керек. Дин жагындагы, анан светтик жагын да алышыбыз керек. Азыркы эми кээ бир ата-энелерди карап турсак, кээ бирлер динди түшүнүп эле жалаң балдарын дин жакка окутуп, мындай светтик окууларды киргиздирбей ушундай каршы чыгып аткандар көбүрөөк болуп атат. Бирок биздин динибиз андай эмес. Биздин дин баягы тынчтыкты сүйгөн, тынчтык дин болгондуктан биз ар тараптуу ушу бала бакырабыз, ар тараптуу өнүгүүсү болуш керек. Баягы пайгамбарыбыз айткан хадис бар го, баягы илимсиз коомдо өнүгүү болбойт депчи, баягы илимдүү коом өнүгөт деп. Ошонун сыңарындай биз балдарыбызды ар тараптан илим билимди беришибиз керек. Бир тараптан эле карап отуруп калбашыбыз керек. Эми бул балдарга мамиле тууралуу айта турган болсок, пайгамбарыбыз балдарга кандай мамиле жасаган? Анын себеби, мисалы, Анас ибн Малик разияллаху анху сөзүнөн деле байкап кетсек болот да. Ушул Анас ибн разияллаху анху айтат: мен дейт, пайгамбарыбыздын колунда 10 жыл кызмат өтөдүм. Ошо 10 жылдын ичинде мага бир катуу сүйлөгөн жок дейт. Анас, сен муну мындай кылбаптырсың, мындай кылып койсоң болбойбу? Анас, сен бул жерди мынтип бептирсиң деп мага бир жаман сөз айтып, бир жаман нерселерди бир айткан жок. Даже уф деген бир сөзүн да уккан жокмун деп. Значит, бул пайгамбарыбыз балдарга эң жакшы мамилелерди кылган, жумшак мамилелерди кылган. Ошо ислам дини бизде дагы ошондой жумшак мамилелерди жасагыла, балдарга жумшактык менен тарбиялагыла деген. Андан сырткары баягы ат коердо дагы балдарыңарга бир жакшы аттардан койгула, жакшы аттардан тандап койгула деген пайгамбарыбыз кеңештерин берген. Баягы ошо атыбыз дагы, ниетибиз дагы ошого жараша болуп кете берет да. Ошо бала тарбиялоодо эң кыскасы, мындайча айтканда, мээримдүүлүк менен көп көңүл бөлсөк дагы, баягы мээримсиз, мындай мээрими жок ата-энелер баягы балдарыбыз баягы алыстап калат экен. Мисалы, азыр ошол биздин азыркы эле заманыбызда, мындай азыркы эле учурубузда баягы төрөгөндөн кийин эмнеге эненин төшүнө балдарды жаткырып берип атат. Ушул азыр эме боюнча алып караганда, эне менен баланын ортосу дагы баягы мээримдүү болсун, жакын болсун деген мамиледе азыр төрөр менен эле биздин төшүбүзгө алып келип коюп атат. Бири-бирине мээримдүү болсун деп атат. Атасы баласына, баласы ата-энесине мээримдүү болсун деп атат да. Ошол себептен мен азыркы кыз келиндерге, азыркы жаштарыбызга бир кеп кеңеш бермекмин. Ушу балдардан алыстабай, балдарыбызды таштап эки жака кетпей, мисалы азыр көрүп атасыздар, мигрант болуп ар кайсы жака кетип, балдарын таштап ар ким багып калып атат, ар кимдин тарбиясын алып калып атат. Ооба, ал убактынча бир көйгөйүбүздү чечет, баягы акча таап келүү максаты менен, же бир кандайдыр бир көйгөйдү чечүү үчүн ошол жакта жүрөт. Бирок келечектеги муунубуз, келечектеги балдарыбыз кийин биз ушул карып калганда, ушулардын колдоруна түшсөк, булар дагы бизди ушундай бир эмеге алып келбесин дейбиз да. Может, алар сен мени карадың беле, сен мени карабай таштап кеткенсиң, же сен мени эмне кылып тарбия бердиң эле деп, может, карылар үйүнө отуруп калабызбы, анткени балдарыбыздын баягы көйгөйүн чечебиз деп бир эле тарап менен кетип, балдарыбыз каралбай калып атат. Таекелердин колунда калып атат, таяталардын колдорунда калып атат, чоң ата, чоң энелердин колдорунда калып атат, байкелери тарбиялап атат. Алар кандай тарбия алат? Алар башкача да тарбияларчы. Ошон үчүн кеп кеңештеримди айткым келет. Ушу балдарды өзүбүз тарбиялап, өзүбүзгө мээримдүү кылып тарбиялап алсак, биздин келечегибиз илимдүү жаштардан биз алдыда келечегибиз
кең болуп ошо өлкөбүз дагы бир өнүгүү өсүүгө кадам таштайт элек дегенмин да. Чоң рахмат, абдан пайдалуу кеңештер болуп кетти окшойт. Ошо негизи эле ислам тарыхында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаш балдарга кандай мамиле кылчу эле? Ошо Бир гана өзүнүн балдарына эмес, негизи эле жаш балдарга. негизи эле ошол жанагы Анас ибн Разаллаху анхунун немеси мисал келтирбедимби? Ошол мага керек болсо ошо пайгамбарыбыз бир жаман иш жасап койсом дагы уф деп бир айткан жок. Сен муну туура эмес кылыптырсың, сен муну мындай жасаптырсың деген бир туура эмес катам болсо акырын келип түшүндүрчү, башыма сылачу, жетимдердин башына сылагыла, жаш балдардын башына сылап мындай мээрим төккүлө деп, жеке эле өзүңдүн балдарың эмес, деги эле коомдогу балдарга, азыр ошол коомдогу балдарыбызга да ошондой мээрим төккөн болсок, коомдогу башка балдарында бир мээрим төккөн болсок, азыркы зордук зомбулукка азыр учурабайт эле дейм да. Азыркы балдарды көрүп атасыздар, кээ бирлөр зордук зомбулукка учурап атат, кээ бирлөр зордуктап коюп атат. Ошон үчүн баарын айткым келет да, бир мээримдүүлүк менен тарбиялап, жакшы бир мамиле көргөзүп, баары өзүбүз бир жакшы нерсе көргөзүп, бизден чыккан балдар дагы бир жакшы, кийинки муундарга да бир жакшы тарбия берсин деген эле бир кеңеш да. Чоң рахмат. Ислам тарыхындагы камтый кеттик бул темага. Бала тарбиялоо темасы баналдуу тема болсо дагы, бул абдан бир терең ой жүгүртүүнү, терең мындай бир маектешүүнү талап кылган тема бойдон калууда. Ошондуктан бул теманы дагы биз кийинчерээк улантабыз деген ойдобуз. Сизге болсо рахмат. Абдан жакшы кеңештерди айтып кеттиңиз. Көрүүчүлөр, сиздер дагы ой пикириңиздерди айта кетсеңиздер, бала тарбиялоодо кандай кеңештерди берет элеңиздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.